кычкыраган мезгилинде муң торуна саякка жүрүп ошол жерде Assalamu alaikum, урматтуу жалпы абайлык туугандар. Бүгүн сиздерге кыштын кычыраган учурунда аябай сонун эс алуучу жайлардын бири Чыйырчык Теребалындагы жайгашкан эс алуучу жайга сиздерди чакырабыз. Андыктан биз ушул жерге келгенибиздин негизги максаты жалпы адамдарга ушу эс алуучу жайдын шарттарын түшүндүрүп жана анын жол жоболорун сиздерге баяндап берели деп келдик. Андыктан биздин алгач YouTube каналыбызда Болотбек Сыдык каналыбызга катталып, жана башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Туугандар, эс алуучу жайга келгенден кийин бардык шарттар түзүлгөн. Кааласаңыздар бардык түрүн Speak Ruski. No, I know only English. English. Yes. Nice place. Student? Yes, I'm a student of Post State University. Молодец. Kurs? Very good. Post State Medford University. Медфак университет. Поколение, бөлүм, Balloon, категория. very good place. Today we came for excursion. Nice. Alai Mountain, first time seeing snow, very good. Молодец. Below Kyrgyzstan, very nice people. Thank you very much. Thank you, God. Спасибо, брат. Туугандар, мына алыс жактан Илья өлкөсүнөн келген ушурда Ош шаарында студенттик күнүн өткөрүп жаткан индис туугандар дагы келип, бүгүн биздин эс алуучу жайга келип эс алып жаткан учур. Бир эле кыргыз эле эмес, бул жерден алыс жактан келгендер дагы болсо керек. Бирок азыр биздин турубузга ошо Инстадан бирөө дал келип калды эле, ошо менен пикир алышып, азыр ошо менен сүйлөштүк. Туугандар, мына колдо бар алтындын баркы жок деген ушул. Мен буну менен эмнени айтайын дедим. Мына өзүбүздүн алайыбызда ушундай муз жылгаяк турса, биз өзүбүз барктап баалап теппейбиз. Мына алыс Баткен облусунан келген, Кызыл Кыя шаарынан келген жигиттерди кармалдык. Будан алдын эле индис туугандарды кармалдык элек, Индиядан келгендерди. Мына алайдын ушул күчөсүнө келип, ушу муз теп келишиптир жигиттер. Канчанчы жыл болосуңар? 2005. 2005. Салам алейкум туугандар. Биз Баткен шаарынан келдик, Кызыл Кыя шаарынан Баткен областынан келдик. Атым Тимур болот. Бул инилери менен келгенбиз. 2 машина болуп келгенбиз, кече келгенбиз. Жакшы ойноп кетебиз. Сиздерден деле рахмат. Алла разы болсун. Ой, молодец. Кече келсеңер ошондо бүгүн экинчи күнүңөрбү? Ооба, бүгүн экинчи. Ана Күнү деле атканбыз бул жердечи. Жакшы болот экен, адам жок.
Түнү менен кандай жарык же прожектор жок жарык болгон ошол жактан типти жандырып бияктан берипти. ооба. Молодец. Баткенге салам айттың а. Баткен биздин жүрөгүбүз деп коет. Кыргыздардын жүрөгү бул Баткен. Ошон үчүн биз Баткенге бардык нерсени каалайбыз да. Алайдын атынан жалпы жердештерге салам айта барыңар. Эгерде биздин ушул видеону көрөбүз десеңер, Болотбек Сыдык деп YouTube каналына терсеңер, Кудай кааласа эртең эфирге чыга баштайт. Рахмат. Туугандар, бул жерге келгенде селденген баллонду алам десеңиз 400 сом экен. Анан өйдө чыгыш сиз үчүн көйгөй жаратпайт экен. Себеби сиз баллонду алгандан кийин эле сизге ушул отуруп келүү акысыз экен. Жана лыжалар атайын тебүүчү лыжалар алар 300 сомдун тегерегинде, 600 сом, 300 сомдун тегерегинде экен. Ушул жерге келип эс алып кетиңиз. Бул жерге келгенден кийин башкаларга дагы бөлүшүп, ошого бир тааныштарга, туугандарга дагы бөлүшүп, ошолор менен ушул жерге кышында эс алып калууга сиз дагы себепкер болуп калыңыз. Бардык нерсе сиздерге жеткиликтүү эле болду деп ойлойм. Туугандар, бул жерде азыр эс алып келген айрым шаардык тургундарга ушундай атты мингизүү дагы жолдору бар экен. Ошол атты мингизип эс алдырып, мынал Шерчиктин айланасындагы бүт кооз жерлерди көргөзүп, ошолордун көгүлүн ачканга дагы аракет кылат экен. Аттын баасы канча экен? Мингизип айлантып неме кылганы? 200 сомдон болуп калат экен ошол. Атты бир адамга 200 сомдон, ошондой, бир адамга 200 сомдон ушул мингизип алып, нары бери бастырганга 200 сом болот экен. Туугандар, мына өзүңүздөр көргөндөй, мына кардын ортолугу бул атайын чоңдор үчүн уюштурулган. Ал кардан арты бөлүгү бул атайын жаш балдар үчүн уюштурулган бөлүм экен. Ушул жерде келип балдарыңыздарды эс алдырып кетсеңиздер болот. Бирок бул жерде ары бери каалаган жака баса бергенге болбойт. Себеби коопсуздукту карап басканыңыз жакшыраак.